Түндүк электр ачык акционердик коому былтыр ноябрь айында жаңы жылга чейин электр энергиясына карызы бар колдонуучулардын туумун жокко чыгаруу боюнча акция баштаганы маалым. Адистердин айтууларында мындай мүмкүнчүлүктү жарандардын басымдуу бөлүгү пайдаланды. Бирок арасында жарыкты колдонгон үчүн карызын төлөбөгөндөр дагы бар. 400 сомдон ашкандарныкы бүгүндөн баштап өчүрүлө баштады. Север электр ачык акционердик коому 11 январдан тарта 7000ге жакын абонентти аралыктан өчүрөт. Белгилей кетсек, абоненттердин жалпы карызынын көлөмү 11 миллион. Эске сала кетсек, абоненттер почта бөлүмдөрүндө кезек күтүп турбастан терминалдар аркылуу электрондук капчык, банк жана Кыргыз почтасынын кассалары аркылуу төлөсө болот. Акционердик коом абоненттерди ыңгайсыздарга кабыл баш үчүн электр энергиясына болгон төлөмдү өз убагында жүргүзүүгө чакырат. Деп билдирет Түндүк электр ишканасынын басма сөз катчылыгынын кызматкери Тилек Рыскулов. Бүгүн саат 7-де Бишкек шаарындагы 2500 кардарлардын жарыгы өчүрүлдү. Кечке чейин бул иштер улантыла турганын аталган ишкананын электр энергиясын сатуу башкармалыгынын башчысы Мухтар Бегалиев айтты. Анын айтуусунда карызы бар шаардыктардын саны 7100 түзөт. Биз электр энергияга болгон дүмүрчөктөрдү декабрь айынын аягында таратканбыз. Анын мөөнөтү 7-9 күндөн кийин мөөнөтү өтөт. Анан бул январь айынын башында, жылдын башындагы дем алыш күндөргө байланыштуу биз дем алыш күндөрдү өчүргөн жокпуз. 10 январь иш күнү башталгандан кийин 1-2 күн убакыт берип туруп мөөнөтү өткөн 400 сомдон ашык карызы бар кардарлардын бардыгын эсептеп чыгып 7000ге жакын кардар чыкты. Анын ичинен биз бүгүн эртең мененки саат 7-де 2540 абонент өчүрдүк. Бул деген акылдуу эсептегич коюлган гана кардарлар өчтү да. Түндүк электр ачык акционердик коомунун электр энергияны сатуу башкармалыгынын башчысы Мухтар Бегалиев билдиргендей, кийинки жумалардан ушундай эле көлөмдөгү карызы бар Чүй жана Талас облусунун жашоочуларыныкы өчүрүлүп баштайт. Мындай жумуштар графикке ылайык жүргүзүлүүдө. Бизде график бар атайын. Бишкекте обходто косуп көрсөткүчтөрүн алып, эсеп дүмүрчөктөрүн таратуу эрте башталат. Мисалы 20 декабрда эле башталат дагы. Биз акыркы маршруттун дүмүрчөктөрүн биз декабрь айынын 25-теринде биз толук аяктадык да. Ал эми Чүй, Талас областтарында биздин график кичине башкачараак, айдын башында башталат. Бүгүнкү күндө тактап айтканда Талас, Чүй областтарында өчүрүүгө мөөнөтү жете элек да. Биз жанагы дүмүрчөк тараткандан кийин электр энергиясын пайдалануу эрежеси боюнча 7 күн беребиз да. Ошол мөөнөт жете элек. Ушул жуманын аяктарынан баштап Чүй, Талас областтарында дагы эгерде мөөнөтүндө төлөбөсө дебитордук карыздар үчүн өчүрүүлөр башталат. Азырынча 400 сомдон ашкан карызы барлардын жарыгы өчүрүлүп жатат. Төлөө мөөнөтү өткөн учурда канча сумманы түзбөсүн бардык кардарлар жарыгы жок калаарын эскертет адис. Эми биз баягы өзүбүз кардарлардын санын карап көрүп эле 400 сомдон жогору алалы деп өчүрдүк. Негизи өзүңүздөр билесиздер, 100 сомдагы бул карыз болуп эсептелинет да мөөнөт өткөндөн кийин. Кээде учурлар болот, көп кабаттуу үйлөрдө баягы көп деле жакышпайт эмеспи? Борбордук жылытуу болгондуктан 200 сом, 300 сом жагат, 100 сом жакканы бар. Анан баягы алар деле төлөбөй койсо, бизде өзүңүздөр билесиздер, 600 миңге жакын абонент бар. Ар бири эле 100 сомдон төлөбөй койсо, аябай чоң сумма болуп кетет эмеспи? Анан кийин ошол себептен көп кабаттуу үйлөрдө 100 сомдон ашканда өчүрүлөр болот. Ал эми жеке үйлөрдө ошо азыр биз кыш айларында баягы колдонуу элдер сарптаган электр энергия суммалар көп да, ошол себептен 400 сомдон ойдалдык. Жайкы убактарда 200 сомдон ашкандарды да өчүргөн убактар болот. Дебитордук карыз болуп эсептелгенден кийин биз бардык кардарларды өзүнүн убагы менен өчүрүлөт. Сиздер уккан Түндүк электр ачык акционердик коомунун электр энергияны сатуу башкармалыгынын башчысы Мухтар Бегалиевдин айткан сөзү болду. Абоненттер электр энергиясына канча сом чыкканын, канча карызы бар экенин Түндүк электр ачык акционердик коомунун www.kg сайтынан же күнү түн иштеген кал борборунан 1209 номери аркылуу маалымат алса болот. Ошол эле мезгилде почта бөлүмдөрүндө кезек күтпөстөн электр төлөмдү терминал аркылуу жүргүзүүгө дагы болот. Түндүк электр төлөмдөрдү учур чак менен кабыл алат. Карызды көп айтпай, Pay 24, Умай, KCB, Бута банк терминалдары, Умай, Элком электрондук капчыктары, Айыл банк, Доскредо банк, Бута банк, Кыргызстан коммерциялык банкы, Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын кассалары аркылуу жүргүзүлгөндө төлөм тууралуу билдирме Түндүк электр ишканасынын маалымат базасына ошол замат түшөөрүн эске сала кетели. Гүлжан Каражанова, Биринчи радио.